Мен турак жайымды сатайын десем, ала турган адам үйдүн кызыл китебин сурап жатат. Госрегистрге барсам, барак үйлөргө кызыл китеп берилбейт дейт. Эгер кызыл китеп жок болсо кантип сатам? Акчасын жарым-жартылай алдын ала алып алгам. Үйдү өткөрүп беришим керек. Кандай кылсам болот? Бул жерде сиз ошол турак үйдүн техникалык паспорту менен сатасыз. Анткени бул үйлөр көп батирлүү үйлөр деп айтылат. Көп батирлүү үйлөрдө эшигинин алдындагы жер бул жалпы пайдалануудагы жалпы менчик болуп саналат. Көп кабаттуу үйлөр деп айтабыз. Көп кабаттуу үйлөр. Ошол көп кабаттуу үйлөр менен көп батирлүү үйлөр булардын бардыгы жалпы пайдалануудагы мүлк болуп саналат. Демек, ошол көп баягы жашоочулардын бардыгы жалпы менчик болот. Ошол эле учурда баягы подъездер, терраса деп коет, дагы кандай деп, гараждар эшигинин алдында коюучу, балдар ойночу аянтчалар, лифттер, булар жалпы пайдалануудагы. Ошол эле учурдагы домдун айлана тегерегиндеги жерлер булар жалпы пайдалануу жер болуп эсептелинет. Анын тагдырын, жердин тагдырын ошол үйдүн, демек, ошол көп кабаттуу болобу, көп батирлүү болобу, ошол үйдүн ээлери жалпы чогулуш менен чечишет. Ошондуктан сизге мындай жерлерге мындай техпаспорт гана, техникалык паспорт гана берилет. Ал эми көп батирлүү үйлөргө кызыл китеп, демек, жерге укук берүүчү документ берилбейт. Жерге укук берүүчү, ал жерде жалпы пайдалануу болгон үчүн жерге жеке адамга укук берилбейт. Ошондуктан сиз сатканга толук укугуңуз бар, менчикке дагы толук укугуңуз бар. Демек, сиз ал сиздин жеке менчигиңиз, аны сиз каалагандай пайдаланасыз, каалагандай тескейсиз. Саткан учурда техникалык паспорт менен сатканга толук укугуңуз бар. Кыргыз Республикасынын кыймылсыз мүлккө жана аны менен болгон бүтүмдөрдү укуктарды мамлекеттик каттоо жөнүндө мыйзамы 38-берене жалпы менчиктеги имараттарда жайгашкан батирлерге жана башка жайларга укуктарды мамлекеттик каттоо. Турак жана турак эмес жайлардан турган көп батирлүү үйлөрдөгү кыймылсыз мүлктүн ар бириндеги өзүнүн идентификациялык номери ыйгарылат жана ар бир бирдикке каттоо карточкасы жана каттоо китепчеси жүргүзүлөт. Көп батирлүү үйлөрдөгү турак жана турак эмес жайлардын менчик ээлеринин жалпы мүлкүндөгү турак жай ээлеринин үлүшүнүн өлчөмү көп батирлүү үйлөрдөгү бардык турак жана турак эмес жайлардын жалпы аянтына карата бир менчик ээсинин турак жана турак эмес жайынын жалпы аянтына мамилеси катары аныкталат. Көп батирлүү үйлөрдөгү турак жана турак эмес жайлардын менчик ээлеринин жалпы мүлкүндөгү менчик ээлеринин үлүшүнүн өлчөмү эгерде жалпы мүлк турак жана турак эмес жайлардын менчик ээлери тарабынан башкарылса, турак жайлардын менчик ээлеринин шериктештиги же менчик ээлеринин башка бирикмелери же менчик ээлеринин макулдашуусу менен аныкталат. Көп батирлүү үйлөрдөгү турак жана турак эмес жайдын менчик ээлеринин жалпы мүлкүндөгү үлүштүн өлчөмү жөнүндөгү маалыматтар менчик ээлеринин тизмеси же менчик ээлеринин макулдашуусу түрүндө жол жоболоштурулат жана турак жайдын менчик ээлеринин шериктештиги, менчик ээлеринин башка бирикмелери же алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү тарабынан ушундай тизме түзүлгөн күндөн тартып, эгерде жалпы мүлк турак жана турак эмес жай менчик ээлери тарабынан башкарылса, 30 күндүн ичинде жергиликтүү каттоо органдарына берилет.